Салам достор, мен Абылаев Тагай. Бүгүнкү видеодо биз мотивация жана дисциплина боюнча сүйлөшөбүз. Мотивация эмне үчүн жардам берет жана дисциплина биздин жашообузда эмнеге жардам берет деген суроого жооп беребиз. Бул жакта мындай, мотивация бул силердин кандайдыр бир иш аракетиңерден келип чыгат. Бул кандай түшүндүрсөм болот? Муну деген мындай, же болбосо кандайдыр бир спорт тууралуу кино көрүп, же болбосо кандайдыр бир бизнес тууралуу кино көрүп, же болбосо бул киного эле байланыштуу эмес, бул даже жашоодо бирөөнүн биографиясын окугандан кийин дагы пайда болуп кетиши мүмкүн. Ар кандайдыр бир момент болот, адамда повышенный мотивация деп коет. Ал кандай келет? Ал деген мындай ошо бир себептен болуп туруп келип чыга турган нерсе да. Сен мисалы кинону көрөсүңөр, ал жакта мисалы бокс жөнүндө кино болсо, ал жакта деген силер деген ошо бокска катышкыңар келип, ошол боюнча мотивация алып, тренировка кылгыңар келип, же болбосо бир накачанный бир ошол жактан бир баланы көрүп калып, мен да ушундай болсом экен деп ошону элестеткенден кийинки чыккан нерсе бул мотивация болуп эсептелинет. Мотивация бул бензин сыяктуу да. Отко бензин чачсаңар, ал бир эле жалын болуп туруп өчүп калат. А вот дисциплина болсо, дисциплина бул күнүмдүк кылып аткан ишиңерди кайра кайталап жаткан ишиңер болуп эсептелинет. Мисалга учурда эмне? Эртең менен турасыңар, душка түшүп 1 саат тренировка кыласыңар. Бул нерсени силер 1 ай тынбай кайталасаңар, силерге биринчиден привычка болуп кирет, экинчиден ошол нерсе кийинкиден силер мисалы 1 ай кайталап туруп, 1 айдан кийин 1-2 күнгө кылбай кое турган болсоңор, силер өзүңөрдүн жашооңор артка кетип бараткандай болуп сезиле баштайт. Бунун баардыгы дисциплина болуп эсептелинет. Дисциплина менен мотивациянын айырмасы ошол. Мотивация жалындап күйөт, дисциплина жай күйүп, солярка сыяктуу жай күйүп тура тургандай нерсе да. Вот ошол экөөнү биз жашообузга кантип туруп өзүбүздүн жашообузга өздөштүрөбүз? Биринчиден, биз алдыга коебуз, максат коебуз. Эмне жагат, эмне боюнча силер акча таап кеткиңер келет, же болбосо кандай деңгээлге бул жашоодо кайсыл деңгээлге жеткиңер келет жана кайсы сферада деп туруп өзүңөр болжолдоп табасыңар, ошону силер көзүңөр жумуп детально изилдешиңер керек. Мен мисалы учурда эгерде актер болсом, каякта актер болом? Мисалы мейли Кыргызстанда болуп, Кыргызстанда ким биринчи номер 1 актер болсом, анан мындай болсом, анан тигинде болсом, мен деген ошол учурда искусством мындай болсо, мен монтип тартылсам, мени монча киши билсе деген өзүбүздү жумуп элестеткенде өзүбүздүн будущий 5 жылдан кийинки формабызды билишибиз керек, кандай болобуз деген. Ошол нерсенин өзү мотивация берет. Бирок ошол мотивация берген учурда биз эгерде действие, то есть мындай иш аракет кылбай кое турган болсок, ал нерсе бат эле өчүп калат. Ал нерсени кантип өчүрбөш керек? Ал нерсени өчүрбөш үчүн бул круговорот деп коет орусчасы. Кыргызчасы кыргызчасынын айлануучу нерсе. Эгерде силер мисалга учурда эчинде мотивация пайда болот, силер жатасыңар, эртең менен 5-те тура албайсыңар, кыйналасыңар, төшөк 2 кило төшөккө күчүңөр жетпей, туруңар келбейт, мейли эми бүгүнчө эс албайт, эртең кылам деп күчтөсүңөр. Ошол нерсе силерге кандай десем, силерге мотивация болгон, бирок силер ошо мотивация дисциплинаны колдонбой койдуңар, силердин эртеси күнү ошол күнүңөр мотивацияңар жок болуп калат. А эгерде силер эртең менен турасыңар, 5-те туруп иштериңер, тренировка кылдыңар, бир кандайдыр бир тил үйрөндүңөр, же болбосо өзүңөр программирование болсо, ошо программированияда отурдуңарбы, же болбосо архитектурада иштеп атсаңар, архитектурдан бир нерсе түздүңөрбү, айтор ошол өзүңөрдүн жумушуңарды биринчи эртең мененки жумушуңарды кылган соң, силерде ошо кылгандан кийинки нерсе силерге дагы кайра мотивация берет да. Мен муну кылып койдум, мен деген почти жетейин деп калдым деген сыяктуу нерселер пайда болгондо адамга кайра эле мотивация пайда болот. Ошон үчүн дисциплинаны алып жүрө турган болсок, мотивация сөзсүз түрдө көтөрүлө баштайт. Ошол үчүн достор, эч качан алдыга койгон максаттарыбыздан кол үзбөш керек. Дисциплинаны аябай так кармаш керек, анткени учурда бул өтө важный нерсе. Жашоодо көптөр айтышат, бирок ошол нерсе туура эле. Жашоодо жеңил окат жок деп. Мисалга учурда эмне үчүн жеңил окат жок? Бүт кылган иштер, мисалы Арген таанып болушуңар керек, барыңар эле, Арген би деп чыгат. Кыргызстанга популярдуу болуп кеткен. Дүйнө жүзүнөн да популярдуу болуп кетти. Бул бирок ошол боюнча мисалы кээ бир кишилер айтып калат, бул деген жанагы мынтип оозун кыймылдатып, денесин, то есть өзүнүн лицосун кыймылдатып отуруп эле популярдуу болуп кетти деп айтышат көптөр. Бирок мен аны мурда
бул кандай десем, бул 15 000 подписчиги бар кезинде мен көрүп калчумун, кээде видеолорун көрүп калчумун. Анан бул ошол убакыттан бери канча деген видео тарткан. Ошол убакыттан бери ошол деңгээлге жетиш үчүн канча деген жолду басып өткөн. Ошол басып өткөн жолу эми актап бул эми дүйнө жүзүнө таанымал болуп кетти. Ошондой эле достор, эч качан жеңил оокат жок. Бирок ошол жеңил оокаттын эгерде биз сүйүп кыла турган ишибиз болсо, ал бизге кыйынчылык түспөйт. Ошон үчүн биринчи биздин кыла турган ишибиз биздин өзүбүздүн сүйгөн жумушубузду табышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн бизде алакса турган второстепенный, экинчи сорттогу алаксыта турган нерселерден арылышыбыз керек. Ал эмне? Телефон, гаджет, телевизор, компьютер, оюндар, достор, кечинде көп чыгып көчө тентип жүргөн адамдар, мисалы, ошолордун баардыгы, кыздар менен сүйлөшүү, ошолордун баардыгы кошулуп келип отуруп, бизди экинчи сорт болуп эсептелинет. Булардын баары биздин жашообузга эчтеке алып келип бербейт. Дос деген туура эле, туура дос тандаш керек, акылеттик дос тандаш керек. Бул бир. Дос боюнча кийинчерээк сүйлөшөбүз. А вот азыркы учурда биз кыла турган ишибиз, биз биринчи сорттогу биздин жашообузга эмне алып келет. Биз өзүбүзгө убакыт беришибиз керек, бизге эмне жагат, биз өзүбүздү изилдеп чыгышыбыз керек. Ошондо биз өзүбүздүн жашообузда бирдекени табабыз. Ошол тапкандан кийин биздин жашообуз ошого жараша өзгөрө баштайт. Ошондой достор, мотивация менен дисциплинанын айырмасы ушулда. Биринчи кыла турган ишибизди табабыз. Сүйүктүү ишибизди тапкан соң, ошол сүйүктүү ишибизден кантип акча тапса болот дегенди табабыз. Мен икигай жактан чыгарткам подсказка. Икигай кино китебинде мен айткам. Ошо икигай китебинде болжол түрдө силерге түшүнүктүү болуп берет. Кантип туруп биздин өз сүйүктүү ишибиз менен акча тапсак болот деген сыяктуу кылып. Анан кийин сүйүктүү ишибизди тапкандан кийин мотивация сөзсүз түрдө пайда болот. Мотивация пайда болгондон кийин биз сөзсүз түрдө дисциплинаны жашообузга киргизишибиз керек. Эгерде дисциплина жок болсо, биз жашоодон жөн гана мотивация менен бир нерсеге жете албайбыз. Бирок мотивация жок болсо дагы дисциплина менен кыла бере болсок ишке жетебиз дейт. Мисалга учурда жумушта эле дисциплина. Сиз мисалы эртең менен турасыз, сиздин жакпаган жумушуңуз бар деп коюңуз. Грузчик болуп иштейсизби же магазинде иштейсизби? Жакпаган жумушта, мисалы сизге жакпаса, сиз ошол жумушка барып атасыз. Мисалы саат 9-та кетесиз, 6-та келесиз, 9-та кетесиз, 6-та келесиз. Дисциплина болуп эсептелинет, бирок сиз андан мотивация албайсыз. Сизди ал нерсе өнүктүрбөйт. Ошол үчүн биз сүйүктүү жумушубузду издешибиз керек. Ошондо гана биз толук түрдө бир кандайдыр бир алдагы максатыбызга жетебиз. Ошол достор, силер менен Абылаев Тагай болду. Эгерде бул видео силерге толук пайдалуу боло турган болсо, менин каналыма подписка кылып, жана ошондой эле катталып койсоңуздар болот. Гиперфокустун 4-чү видеосу болуп калды. Мен буюрса баштадым деп сөз берсем болот. 40 видео кылып чечебиз дагы. Толук кандуу 40 видеону ушундай сүйлөп берсем дагы сиздерге толук түшүндүрүп берип туруп, сиздерге буюрса сиздер дагы алдыгыңыздарга максаттарыңызга мен жетүүгө жардам берем деген тилекте бул Гиперфокус проектин ачтым. Ассаламу алейкум.